Күйөөмө жатыным жок экенин айтсам берген жообу таң калтырды. Билесиңби, кээде жаштар долбоору ар бир келген суроолорду анонимдүүлүгүн сактап, тиешелүү адистерден бекер жооп алып берип келишет. Айганыш айым ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жок деп өз башынан өткөн баян менен бөлүштү. Кет дейт болуш керек деп ойлогом. Чемоданымды салыштырып, баламдын жылуу кийимдерин даярдадым. Таксиге буйртма бердим. Мешти өчүрдүмбү же жокпу деп бир карадым. Эшикке чыгып, балтекти сылап келдим. Терең дем алып, телевизор көрүп отурган күйөөмдүн жанына бардым. Султан, неме, сага бир нерсе айтайын дедим эле. Эмне болду? Мен мындан ары төрөй албайм. Койчу тамашаңды. Жатынымды алып коюшкан. Өзүмдү кармай албай ыйлап жибердим. Ошол күн кудум азыр болуп жаткандай көз алдымда. Султан экөөбүз тең балдарды жакшы көрөбүз. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө эң аз дегенде 7 балабыз болот деп кыялданчубуз. Тилекке каршы алдыда эмне күтүп турганын билбейт экенбиз. Тун уулум Байелди ушундай азап менен жарык дүйнөгө алып келдим. Дарыгерлер экөөбүздү тең жашап кете албайт дешкен. 2 ай бейтапканада жашоо үчүн күрөштүк. Ооруканадан чыгып баратканда гинекологом өзүнө чакырды. Айганыш, кийинкиси мындан да жаман болушу мүмкүн. Сенин ден соолугуң көп балалуу болууга. Сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн кечирим сурайм, бирок мен бул тууралуу сүйлөшкүм келбейт. Кааласаң жолдошуңа айтайын. Жок, жакшы калыңыз. Чындыкты уккум келген жок. Бөлмөсүнөн деги эле ушул жерден тезирээк кетким келди. Жылдар өтө берди. Байелдин инилүү болгусу келген тилегин эч эле орундата албай койдук. Көрүнбөгөн жерибиз калбады. Анализдеримди көргөн дарыгерлер сага төрөгөнгө болбойт деп туруп алышты. Бир күнү боюмда бар экенин билдим. Курсагымдагы балама 5 ай болуп калган. Түнкүсүн ичим каттуу ооруду. Чоочуп ойгондум. Шейшеп кан болуп калыптыр. Тез жардам чакырдык. Баары жакшы болсо экен деп Султан экөөбүз машинада ыйлап бараттык. Курсагымды кучактаган боюнча эсимди жоготтум. Бир жумадан кийин көзүмдү ачсам, баламды жоготуптурмун. Баягы сөзүн уккум келбеген гинекологом палатага кирип келди. Жакшы болуп калдыңбы? Бир өлүмдөн аман калдың. Каттуу кан кетип, балаң менен жатыныңды сактай албай калдык. Сага көңүл айтам. Абалыңды түшүнүп турам, өзүңдү колго ал. Султан билеби? Жок, биринчи өзүң айтууну туура көрдүк. Рахмат сизге. Көзүмдү ачканымды уккан Султан чуркап келди. Бетимден өөп аябай сүйүндү. Ичимден азыр эмес, кийин айтам дедим. Ошентип ыңгайлуу учурду 4 жылдан кийин таптым. Султан тура калып кучагына кысты. Көз жашымды арчып, телевизорду өчүрдү. Экөөбүз бир саамга унчукпай кучакташып отурдук. Айка, мен баарын билем. Эмне? Ооба, мен баарын билем. Ошол күнү дарыгер экөөнүн бирөөсүн гана, бала же энесин сактап калабыз дешти. Мен көпкө ойлонбой дароо жообумду бердим. Эгер мага бала керек болсо, азыр маңдайымда турмак эмес болчусуң. Сенин күлкүң, көзүң менин абам, ансыз дем ала албайм. Кантип сен жок бул дүйнөдө басып жүрөм. Мен сага өмүрүмдүн аягына чейин сени менен болуу үчүн гана үйлөнгөм.